Бүгін біз бұл жерде Зардалы айылындағы жылы суға келдік. Зардалы айылының жылы сусын ушул эс алуу жайында. Ушул айылдын элдери өздөрү ынтымакташып биргеликте мына ушундай эки кананы бүтүрүп коюшуптур. Бул Зардалы айылынын башчысы Дүйшөбан Демилгеси менен сонун иштер жасалыптыр. Биз абдан ыраазы болдук. Анткени мурда жылуу сууга келген элдердин көпчүлүгү жылуу суудан чыккандан кийин жылуураак жерде отурганга шарт жоктуктан кыйынчылык менен эс алып кетишкен экен. Азыркы күндө эми мына бир жагын аялдарга, бир жагын эркектерге деп бул жерде дагы Курманбек деген агабыздын дагы салымы бар экен. Ошондой эле айылдын тургундары дагы өздөрү ушул жерге демилге көтөрүп кечээ гана бүтүптүр. Ошондой эле мен дагы жалпы эле ушул жака эс алганы келгендерден суранат элем, баардыгыбызга сооп керек дегендей. Бирден идиш, бирден төшөк таштап кетсеңиздер, кийинки эс алуучуларга дагы сонун болот. Аны биз өзүбүз сооп иштерин жакшы билебиз. Келиңиздер, ушул жерге келип, мына таштардын астында, бүтүнүн астында жылуу суулар чыгып турат. Сонун ал деген баардык тери ооруларына, жаралардын түрлөрүнүн баардыгына шыпа берет экен. Бут оору, бел оору, суук өткөндөргө дагы биз дагы жакшы дарыланып кетип жатабыз десек жаңылышпайбыз. Баардыгыңыздарга бекем ден соолук каалайбыз.